Эч ким камайм деген деле ою жок. Мына кече күнү өзүңүздөр көрдүңүздөр, жаңагы Нулифар Алимжанова деген урматтуу депутатыбыздын 204 кабинетине кирип, Нулифар менен дагы эме жүргүзүүчү окшойт следовательдер, туурабы? Сиз таксытка бердиңер. Жардамчыларыңар таксытка берди, туурабы? Кабинетине кирип, экинчи этаждан секирип, качып кетип калыптыр. Мен бул эмне деген жорук эме? Аны эч ким камап аткан жок. Камайын деген ою деле жок. Керек болсо мен өзүм жанагы тергөөчүлөргө айтканмын. Ай, биз расследование бүтүп калдык. 1 жыл расследование кылдык. Баары толукталды. Эми азыр бир аз следственный мероприятиялар бар, процедураларды өткүзүп туруп сотко өткүзүп берели. Сот чечим кабыл алсын. Биз депутатты камап не кылабыз? Жөнөн оор кылмыш болбосо бул, же бирөөгө зыян келтирбесе, башка кылбаса, бирок мыйзам бузган үчүн жооп берсин, сотко өткүзүп бермекпиз. Азыр деле ошо силер эгерде бүгүн уруксат берсеңер, сотко өткүзүп беребиз. Мына дагы кайрылып айтып коеюн, урматтуу депутаттар. Азыр да качып жүрөт бир жакта. Качпай эле келсин, бүгүн эле келсин ошол следствиеге. Кармабайбыз, камабайбыз, эч нерсе кылбайбыз. Сотко өткүзүп беребиз, соттон анан соттун чечими менен иш боло берет. Ошону мына кечеден бери айтып атышат, бул Ген прокуратура, ГКМБ барып депутаттарды камайбыз деп артынан кууп жүрүптүр деп. Дагы бир жолу айтайын, камай турган кылмыш эмес бул. Бул камала турган кылмыш эмес. Бир дагы биз өзүбүздүн жараныбызды дагы бир жолу айтайын. Чек араны мыйзамсыз өтүү боюнча 378-берененин 1-бөлүгү боюнча бир дагы гражданды биз камабайбыз өзүбүздүкүн. Камаган эмеспиз. Жамгырчиевге айтып койгула. Камалбайт, келсин, барын өтсүн, сотко барып, соттон жооп бере берсин. Рахмат. Кийинки сөз Өмүрзаков Сүйүнбек Абдылдаевичте. Рахмат. Саламатсыздар, урматтуу төрага, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, урматтуу Курман Токтаралиевич. Биз комиссиянын чечимин уктук. Алишер Ташбаевич өзү да укук органдарында бир канча жыл иштеген. Силер абдан терең, калыс, акыйкат изилдеп чечим чыгардыңыздар деп ишенебиз биз. Менин суроом Жанар Кубанычевич, Жамгырчиев каякта? Лидер фракция катары сизге суроом. Жанар Кубанычевичтин микрофонун жандыргыла. Мен каяктан билем? Сүйүн Абдулдаевич, байланышка мүмкүн болбойт да азыр. Бүтүндөй мамлекеттик күч органдары издеп аткан болуш керек. Мага жеке өзүмө мындай байланышка чыккан жок. Мен билбейм, чынын айтсам. Жок, бул жерде сиз жаңылышасыз. Биз аны издеген жокпуз. Биз бүгүнкү күндө Жамгырчиевди издеген жокпуз. Так, себеби аны издей турган негиз жок. Аны кармай турган негиз жок азыркы күндөчү. Кантип кармайбыз биз? Мыйзамды бузбаса, депутат болуп турса, ошондо биз издеген жокпуз. Эгер силер бүгүн жанагы макулдукту берсеңиздер, ошондо деле издебейбиз, честно говоря. Муну издеп алып келип камай турган кылмыш эмес. Бул өзү келиш керек. Эмил Эркиевич, бизди угуп аткан болсоңуз, келе бериңиз деп айтып коеюн анда. Айтыңыз, мен гарантия берем, камалбайт. Келсин. Рахмат. Сүйлөп мен аны.